Бул эки кабаттуу заманбай имарат Өзгөн шаарынын жаңы Өзгөн конушундагы 500 орундуу билим берүү мекемеси. Бул курулушка республикалык бюджеттен 261 миллион сом каражат каралган. Прорабтын айтымына караганда бул курулуш 2026-жылдын сентябрь айында билим күнүнө пайдаланууга берүү мерчемделип жатыптыр. Көрүп турганыңыздай учурда каркасын тургузуу иштери толук бүтүп, кыш кыноо жана чатырын жабуу иштери орун алууда. Основной объект эки этаждан турат общий. Дальнее время монолит каркастар бүтті. Бүтіп отырып атат, анан киреше иштер башталып атат. Аслы шу учурда дагы спорт залынын кирпичтер түрүп бүтті. Основной А корпус, бу жакта В корпус, Б корпустарынын кирпичтери урулуп атат. Бизде жұмысшылар дальнее время 50ден көрө бала иштеп атат. График боюнча кетип атабыз иштер. 4 гектар жерге курулуп жаткан билим берүү мекемесинде 32 окуу бөлмөсү бар. Ар кандай адистештирилген сабактар үчүн керектүү жабдуулар кошуп алына турган болууда. Долбоордо китепкана, актовый зал, кенен ашкана жана спорт залы каралган. Окуучуларды сергек жашоого тарбиялоо үчүн футбол жана волейбол аянтчалары, чуркоо жолдор уюштурулат. Ооба бизде ошол жерин жашаганыма бир 30 жыл болуп калды. Ушу жерди берип аткан маалда келгенбиз. Ушундан бери ушу мектепти аябай күтүп атканбыз. Неберелерибиз, балдар, айылдын балдары бар, мына Курманжанга барып окуйт. Бул жака Жумакадыр Мойдут мектебине барып окушат. Эми жолдо кыйынчылыктар болот көбүнчө эле. Машинадан, автонемелерден кыйынчылыктар болуп атат. Эми ушул мектеп түшкөнүнө аябай кубанычтабыз. Эл журтубуз менен ушу айылыбыз, балдарыбыз көп бизде, баардыгы окуйт. Мен өзүмдө деле 3 неберем бар. Ошол деле машина менен ташып атабыз. Эми ушул бүтүп мына жакшы кыймылдап атат Сурекабыз. Мектебибизчи. Ушунубуз бүтүп калса, Кудай кааласа, балдар ушул жерге окуп, жакын болуп, өтө ыраазычылыкты айтабыз ошо. Кубануу менен. Эң негизги бул айылдын көйгөйү эле билим берүүчү мектептердин жоктугу. Мына бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан мамлекеттик каржы менен атайын 4 гектарга жакын жер ажыратылып берилип, өзүңүздөр көрүп тургандай сметалык баасы 312 миллиондон ашык. Андан тендерлик менен утуп, жоопкерчилиги чектелген КСУ тарабынан 261 миллион сомго утуп тендерден. Мына курулушу башталган. Мектеп негизи жаңы заманбап тибинде, өзүңүздөр көрүп тургандай. Бүгүнкү күндө экинчи этажынын пайдубалы көтөрүлгөн, спорт залы толук бүтүп атат, бирок үстүн жабыш керек. Негизи көйгөйлөрдүн бири мына ушинтип чечилет. Азыр Өзгөн шаарында болжол менен 60 миңдей калк жашайт. 8 мамлекеттик билим берүү мекемеси иштеп жатат. Жалпы 16.094 окуучуну класстарга бөлгөндө, ар бир класста орто эсепинен 32 баладан окуйт. Демек аймакта дагы мектептердин орун тартыштыгы бар. Асылбек Тагайбек уулу, Маруф Шакиров, Ош жаңылыктары.